Саламатсыңарбы? Киберкоопсуздук технологиялары темасына арналган сабактар сериябызда 13-чү сабак инциденттерге реакция темасына арналган. Инцидент деген эмне, реакция деген эмне, киберкоопсуздук технологиялары менен кандай байланышы бар? Ушул темаларга кененирээк токтолобуз бул сабактын жүрүшүндө. Адегенде албетте коопсуздукту камсыздоо боюнча кээ бир негизги жагдайларга токтоло кетелик. Коопсуздукту камсыздоодо эки тема маанилүү эле. Бул биринчиси бузулушун алдын алуу, экинчиси болсо маалыматтын камын көрүү. Инциденттерге реакция дагы ушул эки теманын натыйжасында боло турчу бир окуя. Андыктан эки теманы тереңирээк, бузулушун алдын алуу деген эмне, маалыматтын камын көрүү деген эмне, анан ушул жаатта болуп жаткан инцидент, же болбосо окуяларга кандайча натыйжа бериш керек, кандайча реакция көрсөтүшүбүз керек, ошолорго кененирээк токтолгонго аракет кылабыз. Бузулушун алдын алууда негизинен эки тема алдыга чыгат. Бул биринчиси биздин программалык аппараттардын жана ошондой эле программалык камсыздоолордун дайым биз каалагандай иштөөсүн камсыз кылуу. Бул биздин бузулуштун алдын алуу темасына арналган көрүнүш. Негизи программалык аппараттар биз иштеп жаткан программалык камсыздоолордун толук кандуу иштөөсүн камсыз кыла турчу платформалар. Азыркы учурда мисалы мен видео жаздырып жатканда бул видео камера аркылуу компьютерде катуу дискке жаздырылып жатат. Андан кийин бул жаздырылган видеону бир жакка YouTube же болбосо кандайдыр бир булакка жүктөгөндөн кийин сиздер бул видеону көрө алышыңыздар керек. Ошо көрө алыш үчүн ортодо абдан көп жабдыктар жана аппараттар толук кандуу иштөөсү зарыл. Алар толук кандуу иштеген учурда гана сиздер бул видеону көрө аласыз. Алар толук кандуу иштеген учурда гана мен бул видеону жаздыра алам. Же болбосо ошондой эле электрондук катыңыз. Электрондук катыңызды дагы сиздер күнүмдүк жашооңузда же ошол эле WhatsApp'тын дагы бири-бирибизге болгон маалыматтардын толук кандуу жетип, бири-бирибиз менен баарлашуубуз үзгүлтүксүз жүрүшүнө программалык аппараттар, жабдыктардын толук кандуу иштөөсү зарыл. Андыктан ушул аппараттардын дайым иштеп туруусун, эч кандай бузулуусун же болбосо токтоп калуусун алдын алуу, ошо бузулушун алдын алуу темасына кирет. Анан ушул программалык камсыздоолор, аппараттар иштеткен маалыматтын дагы дайым толук болуусу, эч ким үчүнчү тараптар тарабынан уурдалбоосу же бирөөлөр кирип бул маалыматтын өзгөртүп салбоосу, ошо маалыматтын камын көрүү темасына кирет. Программалык камсыздоолор же болбосо аппараттардын бузулушунда көбүн эсе себепкер болгон компьютер вирустары бар. Компьютер вирустарындагы инциденттерге сабактарыбыз инциденттерге реакция. Андыктан биринчиден инциденттерге же болбосо окуяларга себепкер болгон жагдайларды, көрүнүштөрдү иликтейли. Андыктан ошол себептерден бирөө ушул программалык камсыздоолордун бузулушун бузган дейлик компьютер вирусу таасирлери, түрлөрү жана булардын алдын алуу жолдоруна кыскача токтоло кетелик. Компьютер вирусунун таасирлери көбүнчө көк экран каталарына себеп болушу мүмкүн. Биздин программалык камсыздоолорду өзгөчө. Анткени программалык камсыздоолор жалгыз эле бир программалык камсыздоонун негизинде иштебейт. Биз мисалы эгерде веб тармагында иштей турган программалык камсыздоо даярдай турган болсок, ал программалык камсыздоо башка программалык камсыздоолордун натыйжасында, мисалы ошол эле операциондук система,
же болбосо ошол эле браузер, ошол эле веб сервер, Apache, Nginx, дагы башка түрдүү, ошол эле SQL сервер. Башкача айтканда, биздин программалык камсыздоонун иштөөсүн камсыз кылган дагы башка программалык камсыздоолор бар. Алардын баардыгы бир пакет түрүндө иштегенде гана биздин программалык камсыздоонун натыйжасында биз өзүбүздүн ишибизди жүргүзө алабыз. Андыктан ошол программалык камсыздоолордун бирөөндө гана бир үзгүлтүк болуп калса, анда баардык ошо чынжырчанын ичинде болгон программалык камсыздоолор иштөөсү токтоп калат. Компьютердин жай иштөөсүнө себеп болушу мүмкүн вирустар, файлдардын туруп эле жоголуп калышына мүмкүн себеп болушу мүмкүн. Анткени программалык камсыздоолордун иштөөсү үчүн файлдарга муктаж. Файлдардын эгерде бирөөсү бизге маанилүү болгон файлдардын бирөөсү жоголуп калса, анда программалык камсыздообуз же болбосо маалыматыбыз негизинен жоголушу мүмкүн. Сактагычта көлөмдүн азайтуусу же болбосо азаюусуна себепкер болушу мүмкүн. Шиширүү темасы өзгөчө. Катуу дискте мисалы сизге бул программанын камсыздоонун иштөөсүнө мисалы 100 гигабайт жер бөлүп бердиңиз, бирок вирус бул 100 гигабайтты керексиз маалыматтарды өндүрүп, мисалы бир күндүн ичинде эле толтуруп салды. Толуп калган үчүн программалык камсыздооңуз иштебей калышы мүмкүн. Күтүлбөгөн жүрүм-турумдар болушу мүмкүн. Күтүлбөгөн жүрүм-турумдар атынан да белгилүү болгондой, бул жакта бир нерсени так айтыш оор, анткени вирустардын ар кандай себептер натыйжасында биз күтпөгөн же болбосо азыркыга чейин дуушар болбогон бир натыйжа болуп калышы мүмкүн. Керексиз калкыма терезелери чыгат браузерлерде, бул иштөөбүзгө тоскоолдук жаратышы мүмкүн. Белгисиз программалардын иштөөсү өзгөчө акыркы мезгилдерде биткоин майнинг темаларында ушундай вирустар бар. Биздин компьютердин ресурсун, мисалы ошол эле маалымат иштетүүчү борбордук маалымат иштетүүчү чипибиздин ресурсун биздин маалыматыбыздан тышкары колдонуу ыкмаларда, ошол өзүнүн биткоинин иштетүү, мисалы башка бирөөгө сиздин компьютериңиз биткоин иштетип жаткан болушу мүмкүн, эгерде ошондой вирус кирген болсо. Тармактарда керексиз активдүүлүктөр болушу мүмкүн, антивирустарды өчүрүп салышы мүмкүн. Бул эми компьютер вирусунун эң эле көп кездешкен таасирлери. Компьютер вирустун түрлөрү бул жакта тизмеленген, англисче аталышы менен биргеликте. Резиденттик вирус, көп тараптуу вирус, түздөн түз таасир берген вирус, браузер вирустары, үстүнө жазуучу вирус. Эми буларга кийинчерээк, балким убактыңыздар болсо, интернетте булар тууралуу кенен маалымат бар. Өзгөчө англис тилиндеги да аталыштарын бөлүштүм, бирок биздин бүгүнкү темабыз инцидент. Инциденттерге ушул вирустар себеп болушу мүмкүн. Андыктан вирус темасын карадык. Эми келиңиздер башка компьютер вирусун алдын алуу боюнча албетте антивирус программалары бар. Туура иш алып барыш керек, вирустардан кабардар болуш керек, антивирус колдонуш керек. Акыркы мезгилдерде антивирус программалары көп, андан тышкары биздин операциондук системалар дагы өзүнүн ичинде көптөгөн антивирус чечимдерин камтыйт. Андыктан ушул темаларга дагы көңүл буруу зарыл. Экинчи, маалыматтын камын көрүү дедик элек. Маалыматтын башкалар тарабынан уурдалуусу, буга жол тоболу же болбосо мунун алдын алуу жаатында жүргүзүлгөн иштер. Мында алдын алуу жолдорунда белгилүү ыкмалар бар эле, ошолорго токтолдук. Ошондо хакердик чабуулдар же болбосо вирустар ошо биздин системаларда инцидент дейбиз, ошол бир окуяга себепкер болушу мүмкүн. Ошо бирөөлөр вирус, биринчиси вирус дедик, экинчиси болсо ошол бизге таандык маалыматтарды хакердик чабуулдардын натыйжасында алып кетүү же болбосо уурдап алуу окуялары дейлик. Ошондой окуяларга себеп боло турчу
же болбосо окуяга себеп болбошу үчүн кандай иштерди жүргүзүшүбүз керек, ошого бир аз токтолуп атабыз. Маалыматтарыбыз, системабыз, ушу маалымат камтыган системабыздын бүтүн иштөөсүн камсыз кылуу, маалымат канчалык жеткиликтүү, ушунун камын көрүү. Жеткиликтүү дегенде биз коргогон маалымат бар, албетте бул коргогон маалыматка ал маалыматты окуп, же болбосо ошол маалыматка жетүү укугу болгондорго гана ушул жеткиликтүүлүктү мүмкүн кылуу, башка тараптарга, бул маалыматты окубашын каалаган тараптарга болсо бул маалыматты жабуу жеткиликтүүлүктү түшүндүрөт. Андыктан бул жеткиликтүүлүк темасы өзгөчө аутентификация жана авторизация темасында программалык камсыздоолордун жана коопсуздугун долбоорлоо сабактар сериясында өзгөчө аутентификация, авторизация темасына токтолгонбуз. Убактыңыздар болсо балким ушул сабакты да көрүп коюңуздар. Аутентификация, авторизация эң эле ушул хакердик чабуулдарында эң көп колдонулган модульдар же болбосо платформалар десек болот. Үйлөргө уурулар кандайча эң эле көп эшик жана терезеден кирсе, анткени дубалдан кирүү оор, дубалды сындыруу оор. Кээ бир учурларда албетте дубал аркылуу дайыма кирген учурлар болгон, бирок эң эле көп статистикалык негизде айта турган болсок, статистикалык негизде эң көп үйлөргө уурулар эшиктен же болбосо терезеден кирет. Ошондой эле аутентификация жана авторизация темасы өзгөчө биздин программалык камсыздоолорго уурулардын, хакерлердин, терс ниеттүү адамдардын кирүүсүнө эң ыңгайлашкан модульдар. Андыктан эң көп камын көрө турчу модульдар ошо аутентификация жана авторизация. Анан жоопкерчилик темасы дедик. Албетте программалык камсыздоолордо же болбосо чоң корпорацияларда, компанияларда бул маани, ушул мааниде иштей турган өзгөчө адистер, ушу маалымат коопсуздугун камсыздай турган өзгөчө жоопкерчилиги үстүндө болгон адистерди иштеп чыгаруу ушу жоопкерчилик темасына кирет. Инциденттерге реакция дедик. Эми инцидент деген өзү бул бардык нерсенин камын көрдүк. Маалыматтын камын көрдүк, жабдыктардын камын көрдүк. Бирок ошого карабастан кандайдыр бир чабуул иши жүргүзүлдү, жана бизге таандык компанияга таандык, же болбосо сизге таандык маалымат. Эми көбүнчө инциденттерге реакция бул чоңураак мекемелерде, организацияларда, уюмдарда бир хакердик чабуулдун натыйжасында болгон бир окуя жана ошол окуяга биздин көрсөтө турчу реакция. Бул эмне үчүн маанилүү? Бир ошол жабыркагандан кийин, хакердик чабуулдан кийин, жабыркагандан кийин мунун эффектин же болбосо зыянын эң азга түшүрүү, андан кийин кайрадан ушундай чабуул болбошун камсыз кылуу, тажрыйбадан үйрөнүү десек да болот. Андыктан инциденттерге реакция ушул эки негизги блокту турат. Биринчисинен, эгерде чабуул болду, бирок ушул чабуул болгондон кийин бул чабуулдун аркасында ким турат, кандайча болду, эмнелер себеп болду, сымал иликтөө иштерин жүргүзүү ушул реакциянын ичинде. Биз эми бир окуя болду, бул окуяга биз бир өзүбүздүн көз карашыбызды же болбосо окуяга реакциябызды көрсөттүк. Реакция канчалык туура болсо, ошончолук жакшы бир натыйжа ортого чыгарат деген бир пикир, ой. Маалымат коопсуздугу стратегиясы инциденттерге туура реакция болуш үчүн чоң мекемелерде, организацияларда, уюмдарда ошо маалымат коопсуздугу стратегиясы болуш керек, саясаты болуш керек. Ошол саясаттын негизинде реакция планы болуш керек. Жана реакция планынын негизинде ушундай бир чабуул, хакердик чабуул окуясы болгондон кийин кимдер жоопкерчиликтүү болуш керек жана кандай адистер бул ишти алып барыш керек деген эрежелер топтому десек болот. Ошол эрежелердин бир жакка кагаз бетине түшүрүлүп, инцидентке реакция планы түзүлүүсү шарт.
инциденттерге реакция планы көбүн эсе ушул суроолорго же болбосо ушул көрүнүштөргө жооп бериш керек. Эле бирден иликтеп көрөлү. Бир системага тийгизген бир хакердик чабуул болду дегенде, аны сиз компанияда адис катары байкадыңыз же жетекчи катары аны сиз байкадыңыз. Андан кийин эми бул хакердик чабуулдун натыйжасында маалымат урдалганын көрдүңүз же болбосо бир маалыматты өзгөртүлгөнүн көрдүңүз. Бул ушуга эми ушунун натыйжасын компанияга болгон, мекемеге болгон зыянын азайтуу максатында ушул суроолорго же болбосо ушул иштерге кам көрүү зарыл. Системага тийгизген таасири канчалык олуттуу болду, муну иликтеш керек. Реакция планынын негизинде өзгөртүлгөн же урдалган маалыматтын маанилүүлүгү, анткени бир хакердик чабуул болгонун байкадыңыздар, бирок натыйжада балким компанияга эч кандай деле бир маанилүү болбогон, же болбосо кандайдыр бир материалдык жактан чыгым алып келе турбаган бир маалыматтын урдалып кеткенин байкадыңыз. Демек, ошого карата реакция болушу мүмкүн. Же болбосо тескерисинче компаниянын эң маанилүү деп жаткан маалыматтар урдалып кеткенин көрдүңүздөр. Анда реакциябыз дагы ошого жараша болуш керек. Окуянын мүмкүн болгон күнөөкөрлөрүн издегенге аракет кылыш керек. Албетте бул эгерде хакердик чабуул болгон болсо, бирөөлөр турат бул иштин аркасында. Ким болушу мүмкүн, эмне себептен ушул биздин компанияга ушундай чабуул жүргүзүлдү сымал суроолорго жооп издеш керек. Ушу реакция планынын негизинде. Окуя коомчулукка белгилүү болдубу, ушул темада дагы иш жүргүзүш керек. Анткени көбүн эсе эгерде хакердик чабуулдан кийин сизге таандык мисалы кардарлардын маалыматтары урдалып кеткен болсо, албетте сиздин компанияңыздын негизи эле рыноктогу аброюна, имиджине зыян тийгизиши мүмкүн. Бул компания демек маалыматты жакшы коргой албайт экен. Мындан кийин бул компания менен иштешпейбиз деген бир чечимге алып келиши мүмкүн кардарларыңызды. Андыктан мүмкүн болушунча окуя коомчулукка белгилүү боло электе муну чечкенге аракет кылыш керек. Чабуулчулардын колуна өткөн мүмкүнчүлүктүн деңгээли, башкача айтканда, сизге системаңызга бир чабуул жүргүзүлдү, бирок чабуулдун натыйжасында сиздер байкадыңыздар, хакерлер же болбосо чабуулчулар дагы бир экинчи ирет чабуул жүргүзүшү мүмкүн. Ошол же болбосо колуна өткөн маалыматтын негизинде сиздерге кандай таасир тийгизиши мүмкүн. Ошолордун иликтенүүсү жана хакердик группалардын болжолдуу квалификациясы, анткени ар кандай квалификациядагы чабуулдар жүргүзүлүшү мүмкүн. Жөнөкөй хакердик жолунда эң биринчи баскычтарда жүргөн университеттин студенттери да болушу мүмкүн, же болбосо профессионалдуу бир топ болушу да мүмкүн. Ошол жагын издештирүү, анткени эгерде бул иштин аркасында ким турганын билип алсаңыз, албетте ошого карата иш жүргүзөсүздөр. Системаны өчүрүү же колдонуучулардын андан ажыратуу үчүн ыңгайлуу убакыттар. Албетте хакердик чабуул болгондон кийин сиздин программалык камсыздоону белгилүү мөөнөткө өзүнүн калыбына алып келүү боюнча убакыт керек болот. Кардарларыңыздын дагы жөнөкөй ошол эле учурда жүргүзүп жаткан иштерине тоскоолдук жаратпоо максатында ушул өчүрүп же болбосо кайрадан жүргүзүү иштерин пландаштыруу шарт. Калыбына келтирүү мүмкүнбү жана канча убакыт алат? Эгерде программалык камсыздоо кээ бир учурларда хакердик чабуулдан кийин такыр эле иштетпей салган бир вирус иштеп кетиши мүмкүн. Программалык камсыздооңуз толугу менен ортодо иштебей калышы мүмкүн. Андыктан эгерде камын көргөн болсоңуз, камдык копиялары болгон болсо программалык камсыздоолоруңуздун, ошолорду иштетүү канчалык убакыт алат? Бул тууралуу мисалы кардарларга өзүнчө маалымат берип ишти жүргүзүү зарыл.
окуядан түшкөн жалпы материалдык зыянды дагы эсептей турган бир реакциялык план дайындоо ушул инциденттерге реакция боюнча жүргүзүлө турчу негизги иштер. Мындан кийинки сабакта болсо ушул реакция планы жана ушул реакция планынын негизинде кандай иштерди аткарсак туура бир натыйжага бара алабыз сымал маалыматтар менен бөлүшөбүз. Анда кийинки сабакта көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар.